Musulmançılıkta, İslamda kaçan kişi ölüm töşөгүндө жатканда al-muhtar annahu yuda'u mustalqiyan ala qafahu nahval qiblati deydi. Eң жакшысы аны коюлат, жаткызылат, mustalqiyan чалкасынан ala qafahu. Kafada mojat айтат. Ушул башсынын аркасы менен кадимкиден чалкалап жаткырылат, нахвал кыблати, кыбла тарапка кылып. Лианнаху айсар би хуружи рухихи, ушундай кылуу анын жанын чыгышына жеңил болот дейт. Айсар, жеңилирээк болот дейт. Мына мисал үчүн бул киши азыр биз ушул багыт менен койдук. Бул жак кыбла кадимкидей. Бул адамды биз бутун кыблага каратып, ушундай жаткырдык. Эми ушул жерден башын кичине өйдөрөк көтөрүп, башынын астына бир жаздык жумшак нерсени коюп, анан өлүм төшөгүндө жаткан кишини ушундай койсо дагы жакшы. Себеби, эми ушул жерден суроо туулат дароо эле. Не бул кыбланы тебип жатып өлөбү депчи? Жок. Негизи кыбланы караган киши мындай турат, намаз окуйт. Ооруп жаткан адам эгер ушинтип жаткырып койсо, монда аркасына чалкалатып жаткырып койсо, демек ал кыбланы караган бойдон чалкалап жатат. Түшүнүктүүбү? Кыбланы караган адам ушундай да. Эми ушуну намаз окуйм деп отурду, отурса дагы кыбланы карап турат, жатса дагы кыбланы карап туруш үчүн ушу кыбланы тептирип жаткырыш керек. Бирок башын кичине өйдөрөк көтөрүп. Намаз окуйм, ушул намаз окуйм деп калса, ушундай абалда жатып эле окуй берет. Себеби бул кыбланы тебип жаткан жок. Бунун жүзү кыблада. Кыблада карап турган адамды эле монда жаткырып койдук. Түшүнүктүүбү? Эми өлүм төшөгүндө жатканда дагы ушундай жатып эме болушу, жан бериши жеңилирээк деп ал-мухтар деп айтылыптыр. Дагы бир жобосу İza uhtudira ar-racul wujjiha ila al-qiblati ala shaqqihil ayman. Качан адамга ошо өлүм келсе, hazır болсо, анда аны кыблага каратып жүзүн бурулат, ala shaqqihil ayman, оң капталы менен дейт. Оң капталыга. Эми ошондой түр менен бул жаткырабыз. Кана? Butunu bir yaka kılavuz, başını bir yaka kılavuz. Töşökte alıp geliniz. Kıblanı karat kıla. Ana, kıblanı karat. Mına uşul görünüş, vujjiha ilal kıbla, kıblaga yüzü buruldu, ala shaqqihil ayman, on kaptalı menen. On kaptalı menen kıblanı karap жаткырылды. Мына ушундай жаткыруу бул сүннөт экен. Лианнаха сүннатун. Ушундай кылуу сүннөт. Эми бул өлүм төшөгүндө жаткан адам чындап эле өтө оор абалда болот. Адам баласы ушунчалык бир чаңкаган абалда, ушунчалык бир баягы жашоого тойбогон абалда ушундай жүзүн көргөзөт. Кала берсе ошол көзүнү жумуп ачканга күчү калбай калат. Илептери кургап баратат, бирок ошону суулап алганга күчү калбай калат. Ошон үчүн мындай абалда өзүнүн жашоосу менен коштошуп жатат, канча арманы жүрөгүндө калды, канча деген көп ойлору бар, ошонун бардыгына көңүл буруу менен бирге бул кишиге биз Luqqina şahadatayn. Şahadatayn deb aşhadu an la ilaha illallah ve aşhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluh. Uşul iki şahadatты talqin kılınat. Talqin. Эми ооруп жатканда биз Ясинди окуп тура турган болсок, ошо жеңилирээк болот. Ясинди окуганда ошол жакыныраак келип, катуу үн менен эмес. Акырын ошо оголгудай.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Şunda akırın Yasin'de okup durabız. Anan bul kişiye ey sen ölüp baratasın kelmeni aytıp kal beşike kiresin aytpasan günökör bolasın anda emes. Anda emes. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kozun menen bayağı. Uşunda bir kelmenin ulu ekenini, kelmenin jagımdуу ekenini, kelmenin manilүү ekenini, kelmeni aytsa ошо бешке kirişke bayağı kızıga turganday kılıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep şuna koos kılıp aytabız akırın kulağına jakında. Keyin oң kulağına, sol kulağına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ilebini kıymıldatıp aytqысы келгендер ошо илебини кыймылдатып калат. Кээ-бирөөлөр катуу эле айтат. Кээ-бирөөлөр ошо алы келбей калат. Кээ-бирөөлөр ошо айткан сайын кайра айт деп мондай бир нерсени үмүт кылгандай болот. Эми ар кандай киши болот да. Ошон үчүн Аллах Тааладан сураш керек, ошол келме менен кете эле, келмени насип кыл депчи. Акыры келме ла илаха илlallah болсо бешке кирет дейт го пайгамбарыбыз. Ошон үчүн ушул абалда бардыгы баягы чечилет да келме менен. Ошон үчүн ла илаха illallah Eşhedü en la ilahe illallah. Kayra tınbay kulağına kuybastan ağa жеңилдик бериш керек. Өзүнүн эмеси менен күрөшөт, жашоосу менен күрөшөт аткандан кийин илептерини ошол суу менен марлени сууга малып, акырын сууланып турат. Андан кийин Ясинди кайра токтоп окуса да болот. Анын абалына карап да. Анан баягы келме айткысы келип атса, Ясинди окуп алсак да, Ясинди токтотуп, анан ошол жерден келмени айттырып коюп, анан кайра ошол жерден ауз биллахи минеш шейтанир ражим деп улап кетип, ошентип Ясинди айтып окуп туруш керек болот. Ва иза мата качан өлсө, шудду лихиятайхи. Эми мына китепти кармап тур. Качан жан бергенде адам баласы жан бергенден кийин дароо эле денеси катый баштайт. Алгачкы белгилери могу бутунун учунан башталат, муздап, кадимки адамдын денесиндеги жылуулук калбай калат. Муздап, агарып, же өңү өгөрүп, ушундай көгөрүп дегендей. Бутунун учунан, колунун учунан, монда колунан кармап билсе болот, монда кармап ушул бутунун учунан, колунун учунан башталат. Анан бул тырнакта, мисалы үчүн кызыл болуп турат го тырнагыбыз. Монда сыкканда агарат. Кайра коюп жүгөрсөң, кайра эле 1-2 секунд ичинде аппак, актыгы жоголуп, кайра кызыл болуп кирет. Демек, адам денесинде кан жүрүп атат. Каза болгон кишинин, каза болуп бараткан кишинин ошонусу дагы кечигип кызарат же ак бойдон кала берет. Себеби каны токтоду. Эми ал каза болуп аткан кишинин тырмактарын чымчылап эми кыйнап эмес. Бул жөн эле аяга адамдын эмесин текшериш үчүн. Тирүүбү, өлүүбү. Көчөдөн бирөө таалып калды, шашып атканда эме кылыш үчүн, ошол бул өлүп атканда аны эмес. Бул жөн эле бир айтылган сөз. Анан адамдын эң эле ошол жүрөк сокконду билиш үчүн эң жакшы жолу, баарыбыз эле билебиз, могу колдун мо жери, мына жер. Ушул жерде кан тамыр жумшак жерден жакшы согот. Да колун кармап туруп эле, да кылып эле билип коет. Тагын болбосо тамакта мо жер. Бир жерге колдун артын койсо мына. Лык этип жүрөк согуп турат. Ушул жерден колу да мында кармап, акырын назик кол менен бул жерге мында колун коюп, ошону билинет. Качан жаны чыкканда адам өзү ошол өпкөсү токтогондон кийин дагы жүрөгү күчтүү адамдардын жүрөгү согуп турат. Булк. Ошо жүрөгү да согуп турган учурда ошол гар-гара келет. Кадимкидей катуу, ушул үн катуу чыга баштайт.
анан омурткасын кичине көтөрүп, анан ошол каргараны катуу тарта баштаганда талкинди дагы баягы ла илаха иллалла деп айтып турабыз го. Ошону акырыныраак анан каргара келген учурда ошол Ясинди окуй башталат кайрадан. Же болбосо ошол улантып кайсы жерге токтогон болсо ошо Ясинди окуп туруш керек. Ошо каргара эң акыркы кыймыл аракет. Каргара келгенде тобо ыйман кабыл болбойт дейт го. Себеби андан кийин ал башка амал кыла албайт. Эң акыркы ошол каргара. Каргарадан кийин анан адам жан берет. Мону алабыз. Бул жана жан бергенге чейинки амал болчу. Эми түз жаткырылат. Колу бутуну мондай түз. Кээ бирөөлөр мондай ушу бойдон катып калат. Жарым саат турса ушу бойдон катат. Муну түзөш кыйын болот. Колдор дагы ачык. Ошону жан чыгары менен дененин түздүгүнү баардык нерсенин колуну ушундай түз кылып коюш керек. Анан башыны кичине кыблага буруп коюш керек. Себеби баягы түз болуп катып калбасын да. Мындай. Анан биринчи лихиятайхи деп мо ийиктен баштап мо жерге чейин байланат. Көрдүкпү? Ушундай. Себеби мо ийиги бар го, мо ийиги. Ушул жер. Мына ушундай. Көрдүкпү? Оозу ачылып калбас үчүн ушул нерсе мо жаак астыга түшүп ооз ачылып калат да. Ошон үчүн бул нерсе биринчи болуп байланат. Байла бирак. Эң биринчи болуп эги таңылдыбы? Андан кийин көздүн мо жерлерини, мына үстү бар го, жумшак жери. Ушул жерини акырын укалап, да акырын укалап, кол менен укалап, бисмилла деп көзү жумулат. Жумуп коюлат. Эгер укалаштын кереги жок болсо, анда мындай эле жоголуп коюлат. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Жан чыккандан кийин ушул дуаны окуп, анан муну байлап, андан кийин көз жумулат. Акылбы? Анан жаап коюлат. Адамдын буту ошол керилип кетпесин, чоңоюп кетпесин, мындай катып калбас үчүн кичине жакыныраак кылып, могу жерден байла. Жомо бармагыдан. Биягынан дагы. Байла, кысып эле байла. Дагы. Эми каттуу экен, бирок адамдын буту ушул бири-бирине тийгенге чейин байланат. Мына. Жакын болот. Көрдүкпү? Ушул бармагыны мен атайм могу жерин кесип эметтим, ушинтип байлап коюлат. Адам жаны чыкты. Анан биз эгини таңдык, бутуну таңдык, денесин түздөп койдук. Анан кийими бар да. Биз кийимини дароо чечишибиз керек. Биринчи кийимди чечерден алдын моундай простынын үстүгө жабабыз. Ач. Ач. Болду, ошондой ташап кой. Мынабы аврет жерини жапкан чүпүрөк болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Ушул аврет жерин чапканды киндиктен баштап тизенин астына чейин биринчи кийиминин үстүнөн жабылат. Кийиминин үстүнөн жабып туруп, ушул нерсе эми акыры кепинделип, кепин үстүгө жабылгандан кийин алынат. Ошого чейин тура берет. Бул нерсе эч качан ачылбаш керек, аврет жери. Буну кийимин шымынын үстүнөн, көйнөгүнүн үстүнөн жаптыкпы? Шымыны бияка алып, кийимини бияка алып, бул нерсе калды. Ушул. Эне үстүнү жап эми. Жаптын өтүп жап. Болду. Анан эгер курсагы шишип кетүү мүмкүнчүлүгү болсо, ушундай оору менен өлгөн болсо, анын курсагы шишип кете турган, ичи көбүп кете турган. Же болбосо ушундай бир кандай бир коркунучтар болсо, анда бир жеңилирээк ташты же кирпичти бир чүпүрөккө ороп, курсагынын ортосуна коюлуп коюлат. 300 грамм, жарым килограммга чейин, оор эмес. Ошо курсак көбүп кетпеш үчүн үстүнөн коюлат. Анан каза болгон киши мейли кыш болсун, мейли саратан болсун, мейли жаз болсун, буга эми жалаң шамал жана муздактык керек. Айнектерди ачып, сквозняк кылып,
вентилятор коюп, тез аранын ичинде ушуну муздак бойдон кармаш керек. Чөптөн баягы беден үстүнө жаткырат, чекелерине муз коюп коет. Ошентип буну баягы муздак сакташ керек болот. Ороп салат үстүнө одеялды, анан ал сасыйт. Жарым сааттан кийин эле башталат. Ошон үчүн бир кабат могу чүпүрөк авырат жапкыч ушул болду. Ушу бойдон турат. Усулга алынганга чейин. Анан эми ушул нерселердин баарын дайындадыкпы? Биз чукул жыйын өткөрөбүз. Адатта азыр биздин элде мындай да. Киши каза болдубу? Айтат: "Сен барасың, боз үй таап келесиң. Каяктан болбосун. Алып келип могу жерге тигесиң. А сен болсо жайлоого барасың, базарга барасың, каяктан болсун, сен эмес жылкы табасың. Акча бияктан берилет. А сен болсо казан табак табасың, мечиттен табасың, каяктан табасың, казан табак табасың. А сен болсо тиги машина, сен ошондой. Тамак аш, боз үй эң биринчи проблема болот да. Бар, жөнөкүлө. А кепин, ол 3 күндөн кийин коюлат. Мол деген анан жок. Киши каза болдубу? Боз үй, казан табак, жылкы, эт, отун, суу жок. Ал нерселер азыр проблема эмес. Ал нерселер болбосо да боло берет. Эң биринчи биз чукул жыйынды өткөрөбүз. Бул кишинин малы канча? Жалпы суммасы канча? Ошону эсептей баштайбыз. Биринчи. Сен кепин алып келесиң. 25 метр, аял киши болсо, эркек киши болсо кичине азыраак. Мүрзө тез казылыш керек. 12 саат, 20 саатка жетпей. 24 сааттын ичинде коюшубуз керек. Сен бул кишинин канча карызы бар, кандай бизнеси бар, канча акчасы бар, баласың да. Таап кел. Сен байкеси. Мондой. Буяк болсо, ушул не осуяттарды кылды. Азыр өлүм үстүндө турдуң, осуят кылган болушу мүмкүн. Буларды тактайсың. Мындай кеңеш болот. Биринчи кеңеш. Кепиндикке нерселер керек болот. Мүрзөнү тез даярдаш керек болот. Малы мүлкүн канча экенин билиш керек болот. Эң биринчи нерсе. Эми бул киши бир киши менен чогуу бизнес жасап жүргөн. Мисал үчүн, бир киши менен 30 000 сомдон чогултушкандагы 60 000ге бир магазин сатып алган. Экөө. Анан магазинди башка үчүнчү адамга беришкен. Анан ал киши ижарасын берсе, булар экөө тең бөлүшүп алган. Ошентип иштеп жүрүшкөн да. Эми бунун малыны ошол шериктеш дүкөндө экөө сатып алган да, ошодон биз бөлүп алышыбыз керек. Бүгүн азыр ушул учурда. Эгер шериктеш, бардык кишилер мындай шериктеш боло берет, эми ошондой болуп калса да. Баланча киши келди. 30 000ди буга бер дагы магазин өзүң өткөрүп ал, толугу менен. Мураскорлорго бер. Түшүнүктүүбү? Аны алдык. Мисал үчүн да, бул шериктеш болсо, болбосо бардык акчасын чогултабыз. Магазинден канча келди? Бизнес, чоң бизнес болсо дагы 30 000 келди. Анан кийин буяктан үй, жайы, малы, машинасы, кийим, кечеги, китеби бардыгына сатканда канча сом болот? Мисал үчүн 70 000 сом болот. Түшүнүктүүбү? 70 000 сом болот. Бизде азыр 100 000 сом акча болду. Канча болду? 100 000 сом. 100 000 сом акча болду. Элдер ойлошу мүмкүн. Бул киши каза болор менен булар эмне үчүн анын акчасына келишип кетти депчи. Биздин милдетибиз бул каза болгон кишини урмат сый менен узатуу, анын ошол өзүнүн пешенеттери менен, чекеси менен тапкан малы менен өзүнү көмүү, жана осуяттарын аткаруу, жана карыздарын төлөп берүү, жана ушул эле кишинин бала чакасына, тууган уругуна, мураскерлерине ошол малын бөлүп берүү. Бул биздин тирүүлөрдүн милдетибиз ушул. Ар бир кишиге ушундай мамиле жасашыбыз керек. Ар кишинин кыялдары бар. Баламды палан жака окуткум келет, мондай мечит салгым келет, апамды ажыга жөнөтүшүм керек деген осуяттар болушу мүмкүн. Аларды аткарыш беришибиз керек. Ошондой эле анын тапкан малы, жаны малыны бардыгын биз
ошол балдарына тең кылып бөлүп беришибиз керек болот. Ошондой эле бул кишини өзүнүн малы менен көмүшүбүз керек болот. Ошон үчүн биз эң биринчиден бул кишинин өзүнүн малынын эсебин чыгарып туруп, тартиптелген 4 эрежени аткарышыбыз керек болот. Биринчиси, ушул өзүнүн азыр жана биз 100 000 сом акчасын чогултурдук, ошол акчасынан өзүнө сарптап, мунун кепин көмүү аракетини кылышыбыз керек. Экинчиден, бул кишинин карызын беришибиз керек. Үчүнчүдөн, осуятын аткарышыбыз керек. Төртүнчүдөн, бөлүшүү керек. Мурасыны бөлүштүрүп берүү керек. 100 000 сом ушул нерселерге өзүнүн тартыгы боюнча биринчи аткарылмайынча экинчиге иштеткенге болбойт, экинчи аткарылмайынча үчүнчү иштетилгенге болбойт. Кысасы өз тартыгы менен ушул 100 000 сом иштелмейинче бир тыйын мен сиз алган кишилер эч ким андан жегенге, иштеткенге, тияк бияка жумшаганга болбойт да. Мына ошон үчүн биз ушундай айтып атабыз. Шарият ушундай айтып атат. Ушул 100 000 сом өзүнүн ушул 4 нерсесиге аткарылгандан кийин, о жерде бөлүү деп турат го. Мураскерлерине бөлүнгөндөн кийин андан ары кандай иштетилсе иштетиле берет. Эми бул кишинин көмүлүүсүнө ушул 100 000 сомдон өзүнүн акчасынан сарптайбыз. Түшүнүктүүбү? Эми сарптайбыз деп турганда бир киши карыз алуучу киши келди дагы. Бул кишиде менин 100 000 сомум бар. Азыр могу 100 000 сомуну чогултупсуңар, мага бергиле. Мен азыр иштеп кетелекти алышым керек карызды. Силер кантип көмсөңөр ошентип көмгүлө деп карызды улап келсе, эмне кылабыз? Мындай учурда ал кишиге айтабыз, сиз шашпай туруңуз, бул кишинин өзүнүн акчасы менен бул кишини көмөбүз, анан канча калса ошону аласыз. Эмне үчүн мындай? Себеби бул кишинин карыз төлөөсү тирүү кезине салыштырылат. Тирүү кезине кыяс кылынат. Мындайча айтканда, ушул эле киши тирүү кезинде мисалы үчүн карызга батты. Ушунча карызга батты, малын сатты, үйүн сатты, унаасын сатты, бардык нерсесин, идиш аягын бардык нерсесин сатып жүгөрдү да. Бирок карыздан кутула албай койду. 300 сом карыз анын мойнунда турат. Анан эмнесин сатышын билбей караса, кийими бар. Жакшынакай кийими бар. Ошол кийимини сатса, тиякта кардар даяр. 300 сомго алат. Эми шарият ушул чекке чейин барып, ал кишини карыз төлөөдөн тыят. Мейли карыз важип, карызды төлөө керек, зарыл, бирок бул жерден шарият тыят, казы тыят аны. Кой. Сен азыр могу кийимиңди сатып, 300 сом таап, тиги карызыңа төлөбө. Кое тур. Себеби ауратыңды жабыш, кийинип туруш фарз. Сен азыр фарзды аткарып тур. Тиги карыз важиптан аны төлөйсүң. Деп казы ал кишини тыят. Андан кийин ал кишиге казы мөөнөт берет. Ошол доордо орточо иштеген киши канча күндө 300 сом таап алат. Бир жумада болсо, бир жума бар иште дейт. Анан ал киши барып ошол кийимини кийип алып, барып иштет, табат, 300 сом таап келип тигиге берет. Андан кийин ошентип кутулат. Демек, адам жылаңач калып, канга чейин карыз төлөө милдет эмес болсо, мына каза болгон киши дагы азыр могу 100 000 сомду бардыгын карызга берип койсо, өзү көмүлүшкө акча калбай калып атат да. Ошон үчүн ошол тирүү кезине кыяс кылынып туруп айтабыз, карыз алуучуга токтоп туруңуз, биз муну көмүп келебиз, канча калса ошону аласыз дейт. Мындайча айтканда, өлгөндөн кийин дагы өзүнүн акчасыга өзүнүн авратын жабыш керек, мындайча кепилдениш керек, мүрзөгө коюлуш керек, анан калган акчасы менен карызын төлөнүш керек. Түшүнүктүүбү? Эми көмдүк. Бул кишини азыр көмүү жөрөлгөсүнү өтөбүз. Көмгөндө буга иштеди, мисалы үчүн, ошондон 10 000 сом. 10 000 сом дагы биз көмүүгө иштеттик. Макулбу? Бизде канча калып атат?
90 миң. Эми ошол 90 миңди жанагы 100 миң карызым бар деп келген кишиге 90 миңди беребиз. 10 миң сомду анан аласың деп. Эгерде карызы анча эмес, карызы азыраак болсо аны беребиз, калган акча бияка осуятка ылдый кете берет. Түшүнүктүүбү? Эми ушул карыз маселесинде дагы бир мисал келтирип кетем. Мисал үчүн бир киши 100 миң сом карыз болуп өлдү. Анан аркасында 1000 сом эле акчасы калды. Канча калды? 1000 сом. А карызы канча? 100 миң сом. Эми ошол 100 миңдин 90 миңини бирөөдөн алган. Дагы 9 миңди дагы бирөөдөн алган. Анан 1000 сомду бирөөдөн алган. 3 кишиден алган да. 90 миң, 9 миң, 1000 сом. Канча болду? 100 миң. А мында канча калып атат? 1000 сом калып атат. 100 эсе аз да. Эми ушул 1000 сомду жа 1000 сом алчу кишиге берип, ондан кутулуп туралы азырынча. Бияктан 9 миң алган киши бар, 90 миң алган киши бар. Аларды кийин аласыңар деп айтпайбыз. Бул жерде дагы шарият ушунчалык адилеттүү. Ошол 1000 сомдун 900 сомуну 90 миң алчу кишиге беребиз. Канча калды? 100 сом калды. Анын 90 сомуну, 90 сомуну тиги 9 миң алган кишиге беребиз. Канча калды? 10 сом калды. 10 сомду кимге беребиз? 1000 сом алган кишиге беребиз. Мына ар бири өзүнүн ала турган карызынан 100 эсе азын алды. Карызды ушинтип төлөйбүз да. Эми дагы бир суроо туулат. Бул киши эч кандай акча калтырбай кедей абалда өлгөн болсо, буну ким көмөт? Каржысы кимдин мойнуна? Азыр биз жанагынтип көтөрүп, 40 кадамдан коюп сүннөт кылып көтөрүп келгенден кийин биздин мүрзө мындай. Можер мындай ылдыйга түшкөн, анан нары тандырга окшоп, нары кирип кетет да. Анын ичи мондай, ичи тоголок коюла турган жер. Түшүнүктүү эле? Эми могу жерде бир киши турат, кыбланы карап, мондай. Могу жерде дагы бир киши турат, монун ичинде дагы 2 киши отурат мүрзөнүн ичинде. Анан биз жанагы алып келген табытты буту менен мондай сунабыз. Түшүнүктүүбү? Могу жерде кыбланы карап турган кишилер мондай кармап, мындай ылдыйлатып, анан кийин атып бутудан кармап түшүрөт. Азыр бул немени көрсөтүп берем. Анан бул буту менен мондай буту бияка кирип, мондай коюлат. Мондай коюлат майыт. Мондай. Коюлду. Анан ал кишилер кайтып чыккандан кийин могу оозу тандыр, анан могу жерде чукур да ылдый. Ушул жер мондай болуп, ушундай жер төрпүштүк болуп кирпиштер коюлат дагы. Анан могу чукурлук үстү мындай болуп топурак менен толтурулат. Азыр могу мүрзөгө түшүрүп атканда могу төртөөбүз тең мен дагы кыбланы карап турамбы? Эми мен монун ичиге кирдим. Кирип могу жерде мүрзө, могу жак мүрзө. Андан кийин силер наркылар көкүлөдөн кармап түшүрөсүңөр бери. Эми аны алып эле койгула эми. Алгыла. Көкүлөдөн кармап бери түшүрөсүң. Анан силер мага бересиңер. Мындай, ылдый. Түшүрдүң. Киргиздик. Анан ушунда койдук. Көрдүңбү? Эми табыттарды тартып. Мүрзөгө ушундай коюлгандан кийин эми башыны, белини, бутундагы эмелерди чечип коебуз. Чечип кой. Чечип ушундай бойдон таштап коебуз астыга. Ушундай чечип эле, ушундай калтырып кое беребиз. 3 жерин чечтик да. Мүрзөнүн ичинде ушундай чечик бойдон калат. Башы ачылбайт. Анан башыны дагы бир карап коебуз, кыблага карап турабы деп. Мына кыбла, мына кыбланы карап турат экен. Кыблага монтуп каратып коебуз. Кыбланы карадыбы? Бирок топуракка койсо болот. Анан сырттан баягы чакаларга топурак салып келет да. Ошол топуракты биринчи жолу алганда минха халакнакум, экинчи жолу алганда фиха нуидукум, үчүнчү жолу алганда ва минха нухриджукум тарратан ухра.
Ушул аяттын сөздөрүн окуп, салып, анан кийин ичине узатканда, ошол топуракты чака менен же бир чүпүрөктө келди да, могу жерге төгүп, могу жерлерине төгүп астына. Ичине маты кыбланы каратып, эметип коет. Андай жан баштатып коет деген. Ошол топуракты ошол жерлерине коюп, кичине кыбланы каратканга баягы астына себеп коет. Киргизип атканда жанагы, Бисмиллахи ва аля миллати Расулилла деген дуаны айтып турулат. Бисмиллахи ва аля миллати Расулилла. Ошол дуаны айтып турулат. Дагы бир айта кетчү нерсе баягы гусул алдырып аткандан кийин баягы кепин деген маалда сежде кылчу жерлерине миск сүртүлөт. Ал-кафур деген миск болот. Ошол сежде кылчу жерим чекеси, мурду, колу, тизеси, анан буту да. Сеждеде кайсы жерлери жерге тийсе, ошол жерлерине миск сүртүп коюлат. Анан бул жерде азыр бул мүрзөгө коюлду. Мүрзөгө коюлгандан кийин башын кыблага кылдык. Топуракты биягына төшөдүк. Эми болду. Анан мүрзөдөн чыгылат. Ушу бойдон калат. Койгондон кийин могу жерге кирпич, же болбосо аябай мындай жыгач, ошондой нерсе коюлбайт. Бул жерге чийки, кирпич же жанагы кубалак ошол нерсени коюп, мынчалык ошондой чымды, кубалакты, ошол топурактан жасалган нерселерди коюп, бекемдеп, бири-биринин үстүнө мындай коюп, астына топурак коюп, ошентип тосулат. Бул жерге темир койгон, бетон койгон, ошол мындай бышкан кирпич койгон жакшы эмес. Эгер зарылчылык болсо, мисалы үчүн жер аябай ным болуп, сыз агып турган болсо, суу чыгып турган болсо, чийки кирпичти койсо ал эрип, кайра ичине кирип кеткендей болсо, анда бекемирээк нерсе коюлса болот. Биздин өлкөдө ушундай мындай ичине кирген мүрзө болгондуктан жер катуу, ошон үчүн чийки кирпич коюшубуз керек болот. Көмүлгөндө ошол эми ал ичинде калды да. Могу жер мондай узунуга төрүнүн өркөчүндөй болуп коюлат. Тоголок кылып эле бозойго окшотуп койгон болбойт. Себеби мында мусафир адамдар, бараткан адамдар ушу мүрзөнү көрүп, мында мүрзө мындай экен, демек кыбла бияк экен деп кыбланы таап алыш керек. Ошондой эле кээ бир китептерде ошо бир карыш, эки карыш гана жерден көтөрүлүш керек. Күмбөз, таш-маш үстүнө решетка эч нерсе коюлбайт. Ошол эми гана топуракты гана узун кылып, балыктын жонундай кылып коюлат. Анан коюлгандан кийин бир кыска, өтө кыска эмес, же өтө узун эмес, чилденин күнүндө, ясинде эмес, элге малал келиши мүмкүн да. Же өтө кыска эмес, орточо Табарактан башынан аягына же Бакара сүрөсүнүн башынан аягынан окуса Куранды. Анан кийин бата кылынат. Ушу мүрзөдөгү жана ушу мейитке айрыкча сууну багыштап, андан кийин бул жерден жылып кетилет. Ошол мүрзөнү эң акыркы адам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кадам койгондо, ошонун 7-чи кадамындагы бутунан чыккан шыбыртты бул киши угат. Мындайча айтканда, ушу 7 кадам койгондо эле бул кишиге жан киргизилип, периштелер келип, Раббин ким, китебиң кайсы, диниң кайсы, бул пайгамбар жөнүндө эмне айтасың деген суроолор башталат. Майытты коюп келдик. Коюп келгенден кийин кыла турган ишибиз калды. Анын мурасын бөлүү. Жогоруда айтылгандай 60 000 сом анын мурасы бар. Эми ошону бала чакасына, тууган ургуна бөлүп беришибиз зарыл болот. Майытты коюп келгенден кийин тамак ашты, аны муну коюп, имам деген, молдо деген ушул нерсе менен алек болуш керек. Тез арада анын ошол малы мүлкүн бөлүп бериш керек. Анан ал бала чакасы 3 күндөн кийин, 3 күн өткөрүп туруп, эхсан берип, элге тамак берсе, ошол эң туура жолу болот да. Ошон үчүн бунун малын бөлүп бериш керек болот. Эми 60 000 сомду биз могу 4-чү укукту аткарыш үчүн 60 000 сомду анын бала чакасына бөлүп берүүнү азыр ишке ашырабыз. Бизде мына ошол өлгөн киши, жана биз коюп келген киши, анын мунун бир аялы калган. Аялы. Анан атасы бар. Анан апасы бар. Анан бир баласы бар. Дагы бир баласы бар.
Эми жанагы каза болгон киши, мына сызык ошол киши болсо, анын артында бир аялы, атасы, апасы, бир бала, эки бала, бир кыз, эки кыз, үч кыз. Ушунча мураскери калган да. Биз эң эле биринчи аялыны канча алышын билишибиз керек. Аялы демек буякта мунун балдарыдан бар болгондуктан 8ден 1 бөлүгүн алат. Анан атасы буякта майыттын өзүнүн балдары болгондуктан 6дан 1-ин алат. Апасы дагы майыттын өзүнүн балдары болгондуктан 6дан 1 бөлүгүн алат. Балдары мо кыздарга кошулуп калганды жанагынтип бөлүп алат. Эми биз бул жерде маселени 24 деген сандан баштайбыз. 24-төн 8ден 1 бөлүк дагы чыгат, 6дан 1 бөлүк дагы чыгат. Эми 24-төн маселени жасай баштадык. Аялыга 24-төн 8ден 1 бөлүгү 3, атасыга 24-төн 6дан 1 бөлүгү 4, апасыга 24-төн 6дан 1 бөлүгү 4. Бизде бул жерде 11 деген 14-төн 11-и кетти. Калган 13 калды. 13-үнү мо балдарга беришибиз керек. Кыздарга кошо. Эми кыздарды биз 1ден эсептеп, балдарды 2ден эсептегенбиз. 1, 2, 3. Бул жерде 2-ни кошсок 4, 5, 6, 7. Демек, бул балдары менен кыздары 7 болуп кетти. 7 кишиге 13 бөлүнбөйт. Ошон үчүн биз кайрадан таских кылабыз. Мындайча айтканда, мо балдардын, кыздардын эсеби 7 болду. Ошо 7-ни биз мо жерге 24-кө көбөйтөбүз. Ошондо 168 деген эсеп келип чыгат. 168. Эми ошол 168-дин 8ден 1 бөлүгү мо жерге 21 чыгат. Анан кийин мо 6дан 1 бөлүгү 28 чыгат. Мога дагы 28 чыгат. Себеби бул 6дан 1 бөлүгүнөн апасы дагы. Эми калды 91. 91-ди биз 7 кызга бөлүп беришибиз керек. Балдарды 2 деп эсеп, 2 кыз деп эсептегенде 7 болуп атат. Эми 91-ди 13-төн бөлүп беребиз. 13, буга дагы 13, буга дагы кызга 13. Балага 2 эсе көп болгондо, ошондо мога 26. Bir балага 26 үлүш тиет. Мына 26. Ошондо 21, 28, 28, 26, 26, 13, 13, 13 ушунун баардыгын кошсо мына 168 саны келип чыгат. Түшүнүктүүбү? Эми биз баягы кишинин 60 000 сомун буяка жазабыз. 60 000 сомун буяка жазып туруп 60 000 сом жазып туруп анан бунукуну чыгарабыз. Кантебиз 21-ди 60 000ге көбөйтүп 168-ге бөлсөк, бизде мында 7,5 миң акча чыгат экен. Анан мо 28-ди 60 000ге көбөйтүп 168-ге бөлгөндө 10 миң чыгат экен. Бунуку дагы 10 миң болот, себеби окшош эле. Анан 26-ны 60 000ге көбөйтүп 168-ге бөлгөндө мондай сан чыгат. Мондай тыйындар менен 71 29. Эми могу бала дагы ошого окшош эле чыгат. Эми могу кызга, бир кызга монун жарымы, же мына 13-тү 60 000ге көбөйтүп 168-ге бөлгөндө мондай сан чыгат. 46, 42, 85, 714. Бул тыйын менен. Эми о кызга дагы ошончо, бул кызга дагы ошончо берилет. Мына биз жанагы өлгөн кишинин малы мүлкүн 60 000 сомун аялына 7,5 миңини, атасына 10 миңини, апасына 10 миңини, bir баласына 9285 сом 71 тыйын 429 майда тыйынны bir баласыга бердик.
ушул эле сумманы бул баласыга дагы алат. Эми ошол бала бир балага тийгенин жарымына бир кызы 4642 сом 85 тиын мынчаны бир кызы алат. Ушинтип жанагы кишинин 60 000 сом мурасыны биз буларга бөлүп беребиз. Антиметкинче ушуларды баарын аткарганча 3 күн өтүп кетет. Анан 3 күндөн кийин о баласы каласа бул акчасынан атасы, апасы ушул өзлөрүнүн үлүшүдөн чогултуп туруп, ихсан кылып, мал союп элге Куран окутса жайыз жана туура болот. Бизде мындай болбойт, бардык эле эрке баласына калат, бир эле баласыга калып кетет, булар ата энеси, аялы, кыздары таптакыр албайт деген суроо болот да. Анын үчүн биз сулах деген нерсеге амал кылабыз. Сулах деген ыкманы колдонобуз. Сулах эмне? Мейли мо атасы 10 000 сомду албайм, мо баласыга калсын десин. Мо апасы дагы айтсын, мо баласыга калсын. Мо баласы айтты, мен үйлөп, мени жайлап тияктан үй салып берген. Мо бир баласыга кала берсин деп. Бу кыздары турмушка чыгып кеткен. Булар дагы мейли ошо балага калсын десе, бирок ошондой ыраазы болсо дагы бардыгы билиш керек. Мен канчаны ошол иниме кечип атам, канчаны берип атам. Анан мо кызы ошол атасынын бир эле буюмун алса, мисалы үчүн мен мо камчысын алам, же бир мо кийимин алам, же бир балтасын алам. Ушуну мен өзүмдүн үлүшүм 4642 сомдун ордуна алдым. Мейли бул нерсе булдан кымбат болсун, арзан болсун, ушуну алайын. Десе анан мо баласы разы болсо. Мо бир тууганы келди. Бул айтты, мен мо бир эле койду алайын деди. Макул деп ошону алды, бирок ошол койду мынча акчанын ордуна кечип өзүгө разы болуп алып атат да. Кыскасы, ошол эрке баласыга үйдү калтырыш керек болсо, калган чоң балдары, туугандары келип, ошол каза болгон кишинин бир кичинекей нерсесин алып туруп, мен ушунан 10 000 доллар мага тийиш керек эле, ошонун ордуна мен бир гана ушуну алып өзүм разымын деп кетсе, ошондо молордун бардыгы майыттын бир эле кичине нерсесин алып, өзүнүн үлүшүнү ордуна ушуну алдым, мен кийин доом жок деп турган болсо, ошондо гана кичине баласына бардык нерсеси калса туура болот. Урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, ушул биздин бүгүнкү сабак, бүгүнкү көргөзүү ушул мурас илиминин негизинде болду. Ошон үчүн мурас илимини биз ушул өнүктүрүү борборун ачмакчыбыз, жакында буюрса, ушул өнүктүрүү борборуна келип, ошол илимди үйрөнүп, ошол жерлерде ушул нерсеге амал кылып элге үгүт насаат кылсак. Монда имамдардын дил азыгы деген китеп бар. Ошон биз ушул жерден ушул жазган элек. Бул китепте ошол имамдардын кылар жумушу, имамдардын ошо милдеттери жана укуктары жазылган. Мисалы үчүн бул китепте эмне деген темалар бар десеңиз, кээде акылын жоготуп койгон кишинин имамчылыгы, күрөөгө коюлган нерсенин пайдаланган кишинин имамчылыгы, бир дагы тиши жок кишинин имамчылыгы, мазгап тутунбаган кишинин имамчылыгы, сүннөткө отургузулбаган кишинин имамчылыгы, ошондой эле усул важып болуп калып, имамчылыкка өтүп койсо эмне болот? Ушундай көп имамдардын ушундай бир укуктары. Бир буту кыска кишинин имамчылыгы, жаңы исламга келген кишинин имамчылыгы, ырчы аялдын күйөөсүнүн имамчылыгы, рүкү сажда кыла албаган кишинин, сүткордун имамчылыгы, макрух амалдарды кылган кишинин имамчылыгы, сакалын кылган кишинин имамчылыгы, ушундай баардыгы жазылган. Ошол сиздерге сунуштарым ушул имамдардын дил азыгы китебин алып окусаңыздар, ошол имамдарга тиешелүү Ханафи мазхабы негизинде көптөгөн маселелер жазылган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.